основной азыр бул жерде күч неме да, Телекмат ушул Атамбаевский эле крыло да. Мен ойлойм, ушундай неме кыла турганчы. Ооба, жок, азыр мындай да болуп атат. Могу мандатын алдырган аты жөнүн айтпай эле коеюн, депутаттар көп жактан дагычы өтө катуу даярданып атыптыр. Бир күнү сүйлөшүп араң турушат алар дагычы. Ооба. Бул жерде көрүп отуруп, мында бир лидерство, мында объединение неме бар. Эч нерсе жок эле билесиз, өзүң билесиз. Без лидерства. Жок, мен чынын айтайынбы, мен тажрыйбамда жетпейт экен, негизичи мен баягы уралап эле метод турмун да. Негизи бул башкача болот экен, мен азыр эми көзүм ачылды да. Лидерлер жана у каждой шумихи сзади дирижеры дегендей. Азыр уже дирижерлордун эмесине чыгып калдык да. Мен келинечи тигилер менен сүйлөшүп анан уже жана ошол бул программа башкача дейт, ошондой момент болуп туруп анан алардыкы да бир чети туура да. Азыр чыгып алса, камалып калса дагы лидер жок болот. Ооба. Азыр belki 2-3 күндө точносын айтабыз. Дагы бир-эки менен планда отабыз деп анан. О, Мамут ага, коюңуз да. Дело же не в деньгах. Наше движение это чистое движение. Давай. Антып күчкө салган болбойт. Наше дело правое дейсиңби, Октябрь? По-любому, байке. Милиция массалык башаламандык даярдоого жана уюштурууга даярданып жаткан адамдарды кармады. Уюмга мурдагы саясий ишмерлер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, жарандык активисттер катышканы айтылды. Алар аймактарда нааразычылык акцияларын өткөрүүгө камынып жатканы аныкталган. Шектүүлөрдүн бири Токтогул районунун 47 жаштагы тургуну кармалып, Чүй облустук ички иштер башкармалыгына алынып келинген. Ошондой эле Ош облусунан 27 жаштагы аял кармалган. Ал топтун акчасын легалдаштыруу менен алектенип, чет жакта жүргөн жарандык активист Телекмат Күрөңовдун чагымчыл видеолорун монтаждап, фейк аккаунттар аркылуу жайылтып жүргөнү айтылды. Тинтүү маалында далил буюмдар табылган. Бир эле кетсек, буга чейин журналист Болот Темиров Телекмат Күренов Дубайда жоголгонун билдирген. Активист бир нече күндөн бери байланышсыз болуп жаткан. Орусияда 9 жашар кыргызстандык бычакталып каза болду. Москва облусунда кыргызстандык 9 жашар жаш өспүрүм бычакталып каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Маалыматка караганда окуя 9 апрелде болгон. Аны 14 жаштагы өспүрүм бычактап салган. 9 жашар бала тез жардам муунасында каза тапкан. Ал эми бычактаган бала өзүнө да кол салууга аракет кылып, бирок анын аракети өз убагында токтотулуп, Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Совершение преступлений предусмотрено по пунктами В и Л, часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно совершение убийства малолетнего, виновным в совершении преступления в содеянном, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы шектүү кармалып, күнөөсүн мойнуна алганын билдирген. Ал тергөөдө баланы башка улуттан болгондуктан бычактаганын айткан. Мындан улам улуттар аралык кастыктан улам өспүрүмдү өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынган. Булак Супер Кежи. Башку вниз опустил. Москвада полиция сабаган мигранттардын 4-өө Орусиядан чыгарылат. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвадагы мончолордун биринде уур токмокко кабылып кармалган 24 кыргызстандык мигранттын 4-өө Орусиядан чыгарылаарын билдирди. Маалыматка ылайык, министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгү кармалган Кыргызстандын жарандарынын укугун коргоо иштерине кошулду. Өткөн аптанын аягында социалдык тармактарга Москвадагы мончолордун биринде кыргызстандыктарды орус полициясы жана бети жабылган белгисиз адамдар уруп сабады делген видео тараган. Анда мигранттарды полиция кызматкерлери колдорун артка кайрып жаткырып, айрымдарын чапкылап жатканын көрүүгө болот.
Ошол учурда Мончодо болуп сабалган мигранттардын бири Азаттыкка бул маалыматты растап, окуя 10 апрелде болгонун, полиция аларды 5 сааттай уруп сабап, бул убакыт ичинде ар кандай ыкмалар менен кыйнаганын айтып берген. 12 апрелде Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москвада болгон окуя териштирилип жатканын билдирген. Соц тармактарда кыргызстандыктарды аеосуз сабаган полиция кызматкерлерине сын айтылып, кыргыз бийлигин бул окуяга чукул реакция кылуу талабы жазылып жатат. Булак Азаттык. Бир жүк ташуучу унаа менен картошканы талаага төгүп жаткан видео тарады. Соц тармактарда жүк ташуучу унаа менен картошканы талаага таштандыга төгүп жаткан видео тарады. Интернет колдонуучулар аталган видеону талкууга алып, ачкөздүктүн айынан ушундай болуп жатканын, базарда картошка 50-60 сом болуп жаткан учурда 5-10 сомго арзан сатканда мындай көрүнүш болбой тургандыгын жазышкан. Айта кетсек, буга чейин дыйкандар картошкалар өтпөй чирип жатканын айтышкан. Буга себеп Кытайдан жана Пакистандан алынып келинген картошкалар деп билдиришкен алар. Булак Терепкеж. Тажикстанда жер титирөө учурунда 3 жаштагы бала каза болду. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда, анын үстүнө үйдүн дубалы урап түшкөн. Эске салсак, Тажикстанда бүгүн саат 10:24 күчү 5,8 баллды түзгөн жер титирөө катталган. Силкинүүлөр Кыргызстандын аймагында да сезилген. Алтын ала маалыматтарга караганда, Тажикстандын айылдарында жер титирөөдөн 29 үй жана 1 мектеп жабыркаган. Салам алейкум алигро, ина хуной боби айндин. Бечоралыктар болош. Свети бечорада болош ина. Хунавдар ина дар болош. Чешидаган ина. Агон жо одиш намдас ина. Хуной ки ама чешида. Рахмандын үстүнөн Гага эл аралык сотуна арыз түштү. Өз өлкөсүндө Эмомали Рахман режими тарабынан куугунтукталып жаткан тажик оппозициялык саясатчылары тажик президентине жана ал өлкөнүн бийлигине каршы Гагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылышты. Ага чет элдеги коргоочулар кошулду. Алар республиканын жетекчилигин адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыпташууда. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабре X социалдык тармагындагы баракчасында арыз түшкөнүн билдирди. Ал Рахман тажик элине каршы жасалган бардык кылмыштар үчүн жакында жооп берет деп ишенем деп билдирүү калтырган. Арыз берилген LinkedIn социалдык тармагында юрист Николс Лигенул да тастыктады. Ал 3 уюм Украинанын эл аралык ыктыярчылар фонду, Евразия үчүн эркиндик жана Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы тажик бийлигин репрессия саясатын ачыкка чыгаруу үчүн эл аралык кылмыш сотуна кайрылганын жазган.